Кардын жаашы менен жолдордун бетине муз тоңуп, айдоочулар үчүн дагы, жүргүнчүлөр үчүн дагы оор кырдаалды жаратты. Жолдордун бетине өз учурунда туз себилбегендиктен жана айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөккө алмаштырбагандыктан жол кырсыктары көп катталууда. Түнкү кардан улам шаар ичиндеги жолдорго муз тоңуп, таң эрте унаа тыгындарын пайда кылды. Социалдык тармактын колдонуучулары шаардагы негизги көчөлөр муз экендигин жана жол кырсыктары катталып жатканын айткан видеолор менен бөлүшүштү. Автоунаалардын жолдон чыгып кетишине албетте тоңгон муз эле себепкер эмес. Айдоочуларда кырсыктын алдын алуу үчүн дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруусу зарыл болчу. Эми гана кар жаап, көчө тоңголокко айлангандан кийин дөңгөлөк саткан жерлерде, вулканизацияларда автоунаалардын тыгыны жаралды. Алардын баары кышкы дөңгөлөктөргө өтүүгө келишкен. Кече көрдүк. Кичине эле кар жааганда ошо 1-2 машинаны көрдүм. Мен алдымда эле, көз алдымда эле тайып кеткен. Анан бири-бири менен сүчкөн машиналар көп эле болушту. Азыр зимний баллон эми бүгүн гана алмаштырып атабыз да. Сиз алмаштыра элек белеңизби? Мен алмаштыра элем. Бүгүн кече кар жааган үчүн бүгүн келдик деп буга. Баллон алмаштырыш керек. Ошоңой биз ham келдик да баллонду алмаштыра элек. Алмаштыра керек. Эми алмаштырабыз. Суық түшкөн енді алмаштырабыз эми. Таң эрте маршруттук каттамдардын дагы жетишсиздиги байкалды. Жарандар аялдамаларда жарым саатка чейин автобустарды күтүп калышкан. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги айрым маршруттук каттамдардын жумушка кечигип чыккандыгын моюндайт. Мындан улам айдоочулар менен байланышып, аралыктан иш алып барышканын айтышууда. Баллондорду алмаштыргыла, антифристерди куюп, жылуулук немелердин иштетин алдын алгыла деп. Ошо күндөн бери биздин балдар акыркы аялдамаларга барып аткарган иштери боюнча протоколдуу чогулуштарды эми өткөзүп келген, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бүгүн саат 7:30 балдар чыгып, кайсы линиялар, ар биринин өзүнө бөлүнгөн линиялары бар да. Жумушка чыкканы боюнча көзөмөлгө алышты. Мен саат 8-де бизде диспетчерский түйүндөр бар. Юго-Востокто, Араванскийде и Зайнабиновада. Диспетчерлердин өздөрүнүн телефондо байланышып чыккан, машинадан чыккандары боюнча маалымат алдым. Ош тазалык ишканасы бир күндө муз тоңгон көчөлөргө 6 тонна туз, 2 тонна кум чачканын билдирди. Ишкана каладагы 87 чакырым жолдун карын тазалап, аларга кум, туз себүү иштерин жүргүзөт. Бул жылы кышкысын жолдорду тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн мэриядан 1 миллион 200 миң сом бөлүп берүүнү сурашыптыр. Бизде бүгүнкү күндө кышка даярдык боюнча атайын 4 техникабыз бар. Андан сырткары дагы 4 кошумча портерибиз бар. 8 техниканы биз кышка даярдаганбыз. Кар жааган күндөрү ошо 4 техника менен чыгып биз туз чачып турабыз. Биз быйылкы жылга мэрияга жазганбыз. Жалпы 87 километрге эгерде кыш нормада боло турган болсо, орточо эсеп менен биз 100 тонна туз иштетебиз. Биз былтыркы жылы алган туздан астатыбыз бар эле, 13 тонна туз, 20 тонна кум бар эле. Ошо 2 жыл мурун калып кеткен кыш жеңил болгондуктан ошону иштетип атабыз. Жакын күндө мэриядан акча бөлүнүп берилет. Бөлүнгөндө дагы биз кошумча туз, кум алабыз. Кышында Ош шаарындагы жолдорду Ош шаардык жолдор башкармалыгы, Ош тазалык, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты ишканалары тазалайт. Ош шаардык мэриясы бул жылы 3 ишканага кум, туз сатып алуу үчүн 500 миң сомдон бөлгөн. Бизде азыр ар бир ишканага 500 миң сомдон бөлдүк мына жылкыга. Азыр ар бир ишкана жылына бир 70 тоннадан 100 тоннага чейин туз керектелет. Себеп дегенде кээ бир техникалар, кээ бир ишкана техникалар кол менен чачат. Ишканалар техниканы өзү менен чачат да. Ошон үчүн кум, анан туз маселесинде негизинде 500 миң сомдон бөлдүк. Эми азыр көрдүңүз кече биринчи былтыр эми кыш болгон эмес, бир күн гана себилген. Быйыл маалымат боюнча, прогноз боюнча ошол кыш бир аз оорураак болуп атат. Ошон үчүн биз азыр техникаларды кайрадан даярдыгын келтирип, кечиден баштап исе башташты. Жол тескөөчүлөрдүн маалыматына караганда, Ош облусунда катаал аба ырайынан улам жол кырсыгы катталбаптыр. Бирок жолдон чыгып, жол четиндеги электр мамычаларын, бактарактарды сүзгөн учурлар болгон. Ал эми шаар ичинде бир жол кырсыгы катталды. Эске салсак, жергиликтүү бийликтин эсебинен алынган туз, кумдар борбордук көчөлөргө гана себилип, ички көчөлөр эсепке алынган эмес. Нургелди Канбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.